Ben көтөргөн кеткен. Мен папканы алып 10 жылдан бери мектеп курулат деп күткөн айыл тургундары ага бөлүнгөн 3,5 гектар жер аянты жылдан жылга бөлүнүп жатканына нааразы. Чек арада жайгашкан айыл болгону менен 4-класска чейин гана мектеп бар. 5-класстан жогорку окуучулар кошуна айылдагы мектепке каттап окууга аргасыз. Анда да кошуна Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасынан өтүшөт экен. Мектепке барып бир алысыраак, ушул Тажикстанды аралап барат окуучулар. Кечинде кеч бараттар, алдынан тосуп чыгабыз, эрте менен эрте кететтер, анда жеткизебиз. Жол бизге алыс, ошол 3 айылына мектеп куруп берсе жакшы болот деди. Айылда мектепке деп атайын жер аянты бөлүнүп, бирок анын короосунда турак жайга да жерлер берилип кеткен. Мындан улам учурда мектептин аянты белгисиз болуп, тиешелүү иш кагаздары бүт элек. 3 бөлүктөр 3,5 гектар жер аянтын толугу менен мектепке ажыратып, тактап берүү талабын коюшууда. Келечекте мектеп курулуп калса, ал жерге спорттук зал курууну да пландашууда. Ушул мектептин аянтын бизге тактап берсе, азыр бирөөдүн маерде жамандаш кыйын. Сен үй салып алдың башка деп. Чече тургандар өзү келип чечет. Просто бизге шу 3,5 гектарды чыгарып берсе, бир проект тартсак, спорт зал салабызбы, мектепти чоңойтобузбу, садикпи, башкасы анан кийин кете берет. Аксай айыл аймагынын башчысы Эргеш Ниязкуловдун билдирүүсү боюнча аталган айылга мектептин курулушу планга кириптир. Качан гана изилдөө актысы өткөрүлсө, мектепке деген жер аянты ажыратылат. Ал эми турак жай курулуп калган жерлердин эч кандай тиешелүү иш кагаздары жок. Турак жайга дагы ошол жерде мурда салынгандагы үйлөрдүн көбүндө документи жок. Үйлөрдүн документи жок. Эми чыгып калса эл дагы үйгө документ алыш керек да. Мектептин орду ошол бойдон калат. Кичинери мектептин орду чоңойт киши бербейт. Эл бардыгын өзү бошотуп беребиз деген адамдар бар. Үчтөбө айылынын тургундарынын мындан башка да көйгөйлүү маселелери айыл түптөлгөндөн бери бир да социалдык объектилер курулбаптыр. Азыркы учурдагы 4 жылдык мектепти ашар жолу менен курулуптур. Өзүбүз мамлекет болгондон бери 25-30 жыл болуп калды. Спорт зал деген жок. Футбольный поле деген жок. Мына мектептикин келип талашып ойноттор. Жаштарыбыз. Клуб деген жок. Байна деген жок. Көйгөй дашлар бар да. Кыскасы биз заброшенный, таштанды кышта. Эч ким канча чоңдор келди, бир да карап койгон жок. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Приграничный зона болуп эсептелет.